Урматтуу туугандар, мына бизде да дагы Новосибирск шаарында дагы бир үй бүлө бактылуу болуп атат. Чындыгын айтканда, бир айдын ичинде ошо келишим түзүп, өздөрүнүн турак жайына аттанып, азыркы учурда сделкада отурат. Кардарыбыз Залкарбек мырза. Залкарбек байке, сизди куттуктайбыз. Келинчегиңиз менен ошол үйүңүздө ак босогоңдарды, той топурларды өткөрүп жүргөндөр. Ошол сиздер биринчи суроомду берейин сиздерге. Сиздер бизди каяктан таанып, же болбосо каяктан ишенип артып келдиңиздер? Биз сиздерди YouTube'дан көрдүм биринчи жолу. YouTube'дан көрүп, одан кийин бир 2 айдай көрүп жүрдүм YouTube'да. Одан кийин маалымат алып келдим өзүмөн барып. Одан кийин келишим түздүм бир ай аралыгында. Бир күндө одобрение келди. Ушу үй тандаганга кыйын убакыт кетип калды. Одобрение келгенде кандай сезимдер болду? Одобрение келгенде ишенген эле жокмун. Ишенген эле жоксуң. Келди деп сен чалдым. Келсе келиптир деп эле бир күндө кандай болуп калды. Ошо Кудайга шүгүр эми үйдө болуп турам. Эми сиз одобрение келгенде ишеним неме кыласыз. Бирок үй тандаганда кандай сезимдер болду? Үй тандаганда эле башкача сезимдер болду, сезимдер. Бул компанияга ишенсе болот деген какой-то бир процесси жүрүп атат деген ой сезимдер болду. Сезимдер болду. Ошол одобрение келгенде сиз үйдөгүлөр менен бөлүштүңүз да жеңишке. Жеңишке кандай сөздөр болду, кандай мындай айтчы айтканда сүйүнүч болду же өзүнчө бир башкача маанайлар болду? Башкача болду. Бир күн документимди кеч жибердим, эртеси күнү одобрение келди. Сиз айтпадыңыз беле жана элечи, эгерде документиңер так болгон болсо баары эле бат болот экен деп. Ооба. Ошону кандай максат менен сиз түшүндүрүп берет элеңиз? Биз ойлогонбуз, мурда аздан кредит алып аткан. Анан ошондон одобрение кеч келсе керек деп ойлогонбуз. Андан бунун документтерин баары туп-туура болгондуктан эрте келди. Ишенген жокпуз. Аябай тез бүтүп атты. Ушул Бир күндө одобрение келгенге шок болуп каласыздар. Шок болдук, ишенбедик, до сих пор ишенбей атабыз. Ишенip бүгүн ишенип сүйүнүчүбүз койнубузга батпай. Ошол кубанычыңызды азыр туугандарыңыздар менен бөлүштүңүздөр, же болбосо тааныш билиштериңиз менен, же жумуш жайдагы кесиптештериңиз, ошолордон кандай сөздөр болду, же болбосо мындайча айтканда? Силер алдандыңар деп көп айтты. Анан эми алдансак алдандык деп эле тобокелге барып эле башкадан эле тартып, пожалуйста, кыйын экен ғой. Үй алышканда сүйлөш кийин күтүп эле калбасак, убакыт эми бирок сделкалар өзүнчөсү ушундай 3 саат 4 саат өтөт. Анткени баардык процесстерди текшерип, юридикалык жактардын жумуштары баары мындайча айтканда такталып туруп берилет. Азыр сиздерге алып туруп, мага үй силердики деп туруп берип туруп, кол коюп туруп, анан биз кетип калсак эртең алардын баардык проблема чыгат. Ошон үчүн ар бир жумуштун өзүнүн убактысы бар. Убактысы чыкмай сайын эч ким ала албайт да. Сиздердин пешенеңиздер өтө жакшы болду. Анткени бир күндө одобрение алып, анан 1-2 убакыт мүнөт бөлүп, ошо үй карадыңыздар. Үй карагандан кийин мына документтерди тактап баары туура келген болсо, мына сделкага чыкты. Бүгүнкү сделка бүткөн болсо, Кудай буйрса, жакынкы арада ошол квартираны ачык ишине аласыздар. Ар бир өзүнүн этабы менен да бизде. Ошон үчүн сиздер мындайча айтканда көп кыйынчылыктар көргөнсүздөр. Башка адамдар анткени өтө көп күтүшөт. Менин бир эжем бар, чындыгын айтайын. 7 ай күттү. Биз эжешке менен мамиле кылып, чалып сурап, бирок чындыгын айтканда ал эже мындай жаман сөз сүйлөбөдү. Жакшы сөз менен иши бүттү, сабыр кылды, өтө кыйынчылыктардын башына тартты. Бирок ошондой болсо да азыр бир туугандай эже үкая болуп калдык. Ошол сымалуу сиздердики өтө бат бүттү. Бат бүттү, сиздин аркаңызда, конечно. Сиздердин компанияларга ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин компаниялардын бир жаккан жери бизге ошо бир дагы документиңер чуркаган жокпу? Чуркаган жокпуз биз. Только электронно жибердим. Паспорттор менен бул сделкага келди. Ошол. Эгерде сиз дагы ошол немени тааныштарыңыз, же болбосо туугандарыңыз
квартира алам деген болсо биздин компаниябызга кандай сунуштамаксыз? Сенин компания сунуштамактоо жакшы да. 100% сунуштайм. Документин алып барасың. Эгер таза болсо тез эле болот экен. 1,5 айда биз үйлүү болуп турабыз. Эгер тандаган үйүң даяр болсо тез эле болот. Тез эле болот экен. Биз тез эле алмак экенбиз. Биз ошо жүрдүк, бир аз көрөйлү, жакшы бар деп экинчи көргөн үйүбүзгө турган. Демек сиздердин сөзүңүздөр боюнча ишенсе болот. Ишенсе болот. Ооба, мекендештер, биздин бардык жумуштар ачык айкын болот. Ошондуктан ар бир мекендештерге айтат элем, эгерде сиз көптөн бери ниет кылып, максат кылып жүргөн болсоңуз, анда KG недвижимость дайыма жалпы жамаат менен сиздердин кызматыңызда.